Алло, саламатсызбы Салтанат айым? Саламатчылык. Сиз Facebook баракчаңызга жазып атасыз, элчилик мигранттар менен жолугушууга келем деп убада берип, бирок келген жок деп. Бул боюнча дагы нааразы пикир жаралып жатат. Толугураак ушу пландалган жолугушуу тууралуу айтып бере аласызбы? Жана элчиликтен ким тарабынан убада берилди эле келүү боюнча, жолугушуу боюнча? Негизи бул акыркы убактарда мигранттардын арасында регистрация маселеси жаралатпайбы? Мисалы азыр 3-сентябрга чейин уруксат берген, базадан чыгарып ийгенде. Андан кийин границаны пересекать этип баштан жасаш керек. Эгерде границаны пересекать этип баштан регистрация жасабасак, массалык түрдө депортация болушу толук ыктымал. Анан бизде ошол нааразычылыктар болуп, биз Facebookка жаза баштаганбыз. Facebookка жаза баштагандан кийин бизди элчиликтен Доорубек байке звонок кылып, эгерде силерде нааразычылыктар болсо, анда элчиликке келгиле, элчиликте элчи менен жолугушасыңар деп айтты. Башкалардын негизги суроосу регистрациясы меники негизги суроом кылмыш иштери боюнча болчу. Акыркы кошулга көп кетти, документтер убагында бүтпөй атат. Документтерди караган эч ким жок. Биз барып сурайлы десек, бизде полномочия жок эчкандай. Биз болгон бир переводчик болсок, анан мени деп бардык, тилекке каршы элчи келген жок. Эл менен жолукпаган элден качкан элчинин эмне кереги бар деген ошол жерде бизде нааразычылык пайда болду. Алар бизге сөзсүз түрдө элчи менен жолуктурабыз деп айткан. Жолугушуу саат канчада, кайсы күнгө белгиленди эле? Күнгө саат 2-ге белгиленген, биз ишемби күнү саат 2-ге бардык. Кечеги ишемби күнү 13-август күнү. Буга чейин элчилик менен ушундай жолугушуулар болуп турчу беле? Элчилик менен жолугушуу болсо керек, бирок мен барган эмесмин, такыр барган эмесмин. Бул биринчиден бизди чакырбайт эле ал жака. Себеби бизде чындык айтып койгон үчүн алардын өзүнүн дежурный активисттери бар болчу, ошолор чакырчу. Кечээ алардан эч ким барган жок, биз карапайым эле мигранттар бардык. Негизи эле маселе жаралса, элчилик тарабынан канчалык деңгээлде чечилет? Владимирский бир кыз отурат, кете албайт, центр содержания мигрантов отурат. Ошол документ тастап бергиле деп, мен 1 ай мурун консулствого барганмын. Консулствого барып юрист кайсам, юрист болсо алар бизге запрос жөнөтсүн деген. А мен айткам, алар запрос жөнөтсүн деп эле силер өзүңөр да кызыгып көргүлө. Эмне болду деп салып көргүлө. Десем, жок, алар запрос жөнөтүшсө биз эч нерсе кыла албайбыз дегенден кийин макулдама деп чыгып кеттим. Ошол менен мен консулствого кантип мен ишенип бармакмын, кантип мени юрист кабыл алат. И то охранник арайын киргизсе, туруп сыртта юрист сыртка чыгат. Мен өзүм укугум билген үчүн качантан бери юрист сыртта кабыл алып калды деп атып кирдим. А өзүм укугум билбегенде турмак ошол эшиктин алдында. Ошол убакта эшиктин алдында 50-60 адам турган. Консул деген бул башка айылга барбас, макулму аялдар алагын Москвадан 1 саат ары турат го. Биз ар базар күнү ал жака передачка апарган, биз убакытта апарып келе атабыз. Неужели 1 күн жарым, 2 сааттын убактын кетирип барып келе албайт?